Баарына чексиз. Эмнелерге? Баарына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Баарына чексиз. Ассаламу алейкум достор, Атлет KG каналынын жалпы катталуучулары кыргыз спортундагы жаңылыктар менен бөлүшөбүз. Видеону көргөн соң лайк басып, сөзсүз комментарий калтырып коюңуздар. Каталониялык Барселона футболдук клубунун мурунку легендарлуу оюнчулары Кыргызстанга келе турган болду. Тактап айтсак, Жалал-Абадтагы Барселонанын жаңы ачылып жаткан академиясынын ачылышына Рональдиньо жана Пуйол баштаган Гөганар түстүүлөрдүн мурунку оюнчулары катышат. Дүйнөлүк футбол тарыхында өз орду бар бул футболчулар карьерасын эбак жыйынтыктаганына карабай, кыргыз күйөрмандарын миңдеп чогултарына көзүбүз жетет. Жалал-Абадка баруу менен чектелбестен 30 август күнү Бишкекке келип, Борбор Азиядагы карьерасын жыйынтыктаган футбол жылдыздарына каршы достук беттешин өткөрөрү маалымдалууда. Элестетип көрүңүздөр, Дөлөн Өмүрзаков талаасында Рональдиньо, Пуйол, Савиола, Рональд Дебур сымал оюнчуларга каршы биздин Руслан Сыдыков, Хуршет Лутфуллаев өңдүү футболчуларыбыз ойнойт. Менимче Дөлөн Өмүрзаков талаасына эл батпай, тартип жагынан оор абал болушу ыктымал. Бирок күйөрмандар эң башкысы маданияттуулугун сактап, эч кандай ызы-чуусуз өтөт деген үмүттөбүз. Ал эми бул беттешке билеттердин баасы 2000 сомдон 8000 сомго чейин экени да айтылды. Бул баалар боюнча оюңуздар кандай? Тескерисинче, карапайым жөнөкөй эл стадионго кире албай калбайбы деген суроо да жаралууда. Бул оюнга барасыздарбы же жокпу? Жаза кетиңиздер. Баса Реал Мадриттин күйөрмандары барабы? Аны да жазып коелу. Футбол боюнча Кыргызстан курамасынын чабуучусу Гүлжигит Алыкулов карьерасын Беларустун чемпионатында уланта турган болду. 22 жаштагы биздин талант Гроднолук Неманга кайтып барды. Эске салсак, ал 2022 жылдан 23 жылга чейин Алматылык Кайрат клубунда ойноп, ушул жылдын май айында ал жактан кеткени кабарланган. Ал эми Неман клубу үчүн ал 2019 жылы ойноп, 23 беттеште 4 гол киргизүүгө жетишкен. Акшумкарлардын катарында ойногон Алимардон Шүкүров аттуу оюнчубуз да дал ушул командада чечүүчү мүнөздөгү жарым коргоочу экенин билсеңиздер керек. Эки оюнчу эми курамада гана эмес, клубда да бир максатты көздөйт. Жакында эле Кыргызстан курамасы жаңы формасы келерки сезондо кандай боло турганын жарыялады. Сиздерге жактыбы? Кыргыздын алдыңкы мушкерлеринин бири Эдил Эсенкулов америкалык Paradigm Sports менеджерлик компаниясы менен келишим түзгөнүн Pro Sports Кыргызстан баракчасы жазып чыкты. Бул менеджерлик компания белгилүү мушкер Конор Макгрегордун кызыкчылыгында коргой турганы айтылды. Карьерасы өрдү көздөй жакшы жылдамдыкта өнүгүп бара жаткан жаш мушкерибизге ийгиликтерди гана каалайбыз. АКШнын алдыңкы уюмдарынан баштаса да жаман эмес болор эле. Каналга сөзсүз жазылып, видеого лайк басып, комментарий калтырып коюңуздар. Спортчуларыбызга колдоо сөздөрүн жазууну унутпайлы.